кадимки эле ошо өзүбүздүн сүзмө менен анан ушул өрүктү баткендин өрүгүн экөөнү аралаштырып туруп жанагы мясорубка деп коет го, ошону чыгарып туруп эле эзип чыгарып туруп анан кийин казанга кайнатып бир аз ушул дамдуулуу болуш үчүн кичине шекер кошулат. Анан ошентип чыгарабыз. Бул мындай адамдын ден соолугуна жакшы да. Атайын жайга зефирдей кыдырекей жайылып жаткан бул таттуу өрүк куруттар ишкер Турсунали Төлөмүшевдин үй бүлөсү менен ойлоп тапкан жаңы азыгы. Азыр үй бүлөдө окуп жаткан студенттер, мектеп окуучулары баары топтолуп үйдө болуп калдык да. Анан ушул бош мезгилде кандай жумуш кылабыз деп отуруп, мына биздин ушул кожойкелер мурдатан ушул өрүк курут деген тамак жасап келишет. Бул жанагы өндүрүү процесси дагы кыйыныраак да. Казанга кадимкидей варенье жасагандай кылып кайнатып туруп, анан кичине музагандан кийин анан ушул жана торт жасагандай кылып туруп, торттун гүлүн жасагандай кылып туруп ушундай кургатып чыгабыз да. Кургаткандан кийин анан атайын өзүбүздүн ушу упаковочный аппаратыбыз бар. Ошол жерден жакшынакай таңактап туруп, анан кийин дүкөндөргө тапшырабыз да. Азыктар дүкөндөргө Италияда жасалган атайын жабдыктын жардамы менен вакуумдук негизде таңакталат. Мындай жол менен курутту үй шартында сактоо мөөнөтүн ишкер 1 жылга чейин узартылат. Бул ушул вакуумдук жол менен таңактоочу аппарат. Жанагы азыр эшикте кургаткычка коюлган өрүк курутту кургагандан кийин мындай атайын өзүнүн таңактоочу пакеттери бар. Мындай бул бишекте атайын дүкөндө сатылат. Размерге карап туруп ушуну сатып алып, анан ушу пакетке салып туруп, бул таңактоочу аппаратка салабыз. Мына антип туруп, азыр алып коюш керек экен бирөөнү. Мындай коебуз. Экинчисин коебуз. Пакеттин ичиндеги абаны соролот. Анан эме кылып салат, килейлеп коет да. Анан ошондо бул көпкө сактала турган биринчиден. Экинчиден ичиге жанагы бактерия эч кандай оорулар кирбейт, анан таза сакталат. Анан сактоо мөөнөтү 1 жылга чейин узартылат, ошондо. Мына азыр даяр болду. Мына ушул бойдон азыр муну алып туруп, бетине жана маркировканы бастырабыз. Ушул бойдон коробкаларга салып туруп, дүкөндөргө бишекке жөнөтөбүз да. Ишкер соңку 5 жыл аралыгында нукура кургатылган дарыланбаган өрүктү чет жакка экспорттоо аракетин көрүп келет. Бир нече эл аралык көргөзмөлөргө жана сынактарга катышып, азыктары эксперттердин оң баасына татып, сертификаттарга ээ болгон Турсунали Төлөмүшев келечекте таза өрүк жана өрүктөн жасалган азыктарды өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүү ниети бар экенин айтты. Ушул эле практиканы башка фермерлерге, башка үй бүлөлөргө таркатайлы деген максатыбыз бар. Анткени көп үй бүлөлөр азыр үйүндө жумуш жок жаткан үй бүлөлөр бар да. Эгерде ушундай кыргыздын өзүнүн нукура азыгын өзүбүз өндүрүп, өзүбүз чыгара турган болсок, ар бир айылдагы үй бүлөгө жакшы киреш алып келет эле да. Эгер ушул өндүрүштү колго алып туруп, жалпы кыргыз айылдарда чыгара турган болсок, мектептин окуучуларын, бала бакчаларды камсыздала турган болсок, биздин жаш муундар ушундай жакшынакай өзүбүздүн илгертен ата бабабыздан келген натуралдуу шоколад менен камсыз болот эле да. Мында витаминдер бар. Бүт адамдын организмине керектүү витаминдер бар. Калий, кальций, железо, бүт бар да. Ошондо биздин ушул жаш муундардын ден соолугуна жакшы болот да буюрса. Биоорганикалык азыктарды өндүрүүнүн артынан түшкөн Турсунали Төлөмүшев соңку мезгилде ай сайын Бишкектеги дүкөндөргө 200-300 килограмм курут жана жарым тоннадай өрүк сатып турат. Мындан сырткары ишкердин таза азыктарын Орусиядагы жана АКШдагы дүкөндөрдө сатып алып турат.